Кыргыздын баары камалабы. Орусияда мигрант эни абакам, наристеси балдар үйүнө түштү. Москвада кыргызстандык келин мигрант мекенештерин батирине чогуу жашатып алган үчүн камакка алынып, ага мыйзамсыз миграция уюштуруу деген берене менен кылмыш иши козголгону айтылууда. Жакындары камакка алынган келиндин 1,5 жаштагы ымыркайы убактылуу балдар үйүндө экенин айтып, кыргыз бийлигинен жардам сурады. Орус полициясы баланы атасы неке көөлөгү жана туулгандыгы тууралуу күбөлөгүн көрсөтүп, алып кетсе болорун айткан. Бирок баланын атасы быйыл депортация болгондуктан Орусияга бара албай жатат. Батирге чогуу жашап, ижара акысын чогуу төлөшчү. 47 жаштагы кыргызстандык мигрант келинге Москвада мыйзамсыз миграция уюштуруу деген берене менен кылмыш иши козголуп, камакка алынган. Эжесинин айтымында аны полиция камакка алганда 1,5 жаштагы ымыркайын балдар үйүнө өткөрүп берген. Сиңди Москвада иштеп жүрүп төлөгөн. Баласын бакчага берейин десе, кичинекей деп албай коюптур. Батирдин акчасын өзү жалгыз төлөй албай, кыргызстандык 3-4 адамды чогуу жашатып жүргөн экен. 15 күн мурда булардын батирин полиция басып, баарын кармап кетиптир. Документ текшерген учурда анда жашаган 4 баланын документтери туура эмес чыгып калыптыр. Буларды алып барып кое берген экен. Алып кеткен учурда сиңдим 1,5 жашар баласын Подмосковьеде жашаган кечүү сиңдиме берип кеткен экен. Полициядан чыккандан кийин барып, кечүү сиңдимден баласын алып үйүнө барса, полиция ошол жерден кайра кармап кетип, камап коюптур. Биз аны билбей сураштырып аттык. Анан котормочумун деген бирөө эжеңерди баласын алып, өзүн камап коюшту деп чалыптыр. Келиндин адвокаты Ерлан Токтосунов жакындарынын сөзүн ырастап, кыргызстандык келин 2 жумадан бери Москвадагы тергөө абагында камакта жатканын билдирди. Бул келиндин батирди ижарага алуу боюнча анын ээси менен келишими бар. Ал өзү ошол батирге мигрант катары каттоого турган, бирок ал 65 000 рубль төлөй албай, жердештери менен чогуу жашап жаткан экен. Полиция аны Орусиянын кылмыш жаза кодексинин 322 беренеси менен сен мыйзамсыз миграцияны уюштургансың, чет өлкөлүк жарандарды өзүң чакыргансың, Орусиянын аймагында мыйзамсыз миграция уюштуруп жатасың деп айыптап, камап, 1,5 жашар баласын балдар үйүнө өткөрүп коюшуптур. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Учурда келин Москвадагы номер 6 тергөө абагында кармалып турат. Жактоочу катары менин көз карашымда. Батирди ижарага берген тарап катары анын ээси орусиялык жаран жооп бериши керек болчу. Жок жерден кыргызстандык жаранга оодарып коюшту. Биз азыр анын укугун коргоп жатабыз. Тергөө менен байланышып, Кыргызстандан да керектүү документтерин алдырып бердик. Жакынкы күндөрү тергөө аяктайт. Адвокаттын айтымында жакынкы күндөрү тергөө аяктайт. Эгер сот күнөөлүү деп тапса, 5 жылга чейин кесилип кетиши ыктымал. Полиция башында батирдегилердин баарын кармап сурак алган. Ал жерден 2 адамды сот аркылуу Орусиядан чыгарыптыр. Калгандарын кое берген. Кызга мурдагы адвокаты күнөөнү мойнуна алсаң жеңил болот десе, ал күнөөлүмүн деп көрсөтмө берип кол коюп коюптур. Укугун билбей, түшүнбөй туруп кол коюп берген. Мен кылмыш иши менен таанышканда көрдүм. Тергөөчүнүн компьютерде терген кагазынын баарына тийиштүү жерлерине кол коюп бериптир, дейт адвокат. Баланын атасы депортацияланган. Ал Орусияга кире албайт. Учурда ымыркайлар үйүндөгү баланын атасы неке көөлөгү жана баланын туулгандыгы тууралуу көөлөгү менен алып кетсе болорун полиция билдирген. Жамилянын эжесинин сөзүнө караганда, баланын атасы да быйыл январда Орусиядан депортация болуптур, кайра кире албай турган абалда. Күйөөсүн керектүү документтер менен келип, баланы алып кетсин десек, ал дагы быйыл Орусиядан мажбурлап чыгарылган. Эми ал Орусияга кире албай турган абалда. Кечүү сиңдим ымыркайлар үйүнө барса, сага бербейбиз, энеси чыкканда өзүнө гана беребиз деп айтыптыр. Адвокат учурда келинин баласын туугандарына кайтаруу боюнча аракеттер жүрүп жатканын айтты. Анын сөзүнө караганда, баланын туулгандыгы тууралуу күбөлөгүн батирдин ээси бербей койгон. Мен 24-июнда
Тергөөчү менен байланышып, батирдин ээсинен баланын метрикасын алып кетүүгө көмөктөшүүсүн сурандым. Ал макулдугун берип, участковый полиция аркылуу алып бермек болду. Анткени баланын атасы кыздын жакындарына ишеним кат берсе, алып кетсе болот дешти. Бул окуя боюнча Кыргызстандын Орусиядагы элчилигине кайрылдык. Басма сөз кызматы биздин маалымат Москвадагы консулдукка берилгенин, иликтеп көрүп жооп беришерин кабарлады. Минте берсе Москвадагы кыргыздын баары камалат. Орусиядагы мигранттарда бир батирде бир нече адам жашап, каттоого туруп, батир акысын чогуу төлөө мурдатан келаткан көрүнүш дейт көп жылдан бери сыртта иштеген мигранттардын бири. Буга батирдин ижара акысы кымбаттыгы себеп болсо, экинчиден жергиликтүү тургундар мигранттарды үйүнө каттоого коюуга уруксат бергилери келбейт. Орусияга кыргыздар 2000-жылдардан тарта мигрант катары бара баштаган болсо, ошонон бери эле батирлерде көпчүлүк болуп жашап, акысын көптөн төлөп келип жатышат. Полиция андай батирлерге улам рейд деген шылтоо менен келип басып, мигранттарды кармап кетип, акчасын алып кайра кое берип жүргөнүн деле билебиз. Азыр эми мурдагыдай 20-30 киши жашабаса да, Москвада бир батирде 5-10 киши чогуу жашаган учурлар бар. Көп десек да болот. Ошонун баарын эле мынтип чекесинен мыйзамсыз миграция кылдың деп кармап, камай берсе, кыргыздын баары эле камалып кетет го, деди атын атагысы келбеген маектешибиз. Орусиядагы мигранттарга мамиле жана эреже талаптар Украинадагы согуш башталгандан кийин өзгөчө катаалдашты. Кыргызстан менен Орусия бир экономикалык уюмда. Эпти экенине карабай, кыргыз мигранттары тынымсыз текшерилүүгө, басым-кысымга кабылганына даттанып келет. Өзгөчө апрелдеги Крокус Сити Холл оюн-зоок борборундагы теракттан кийин тынымсыз рейдтер өткөрүлө баштады дейт Орусияда иштеген кыргызстандыктарга бир канча жылдан бери укуктук жардам көрсөтүп келген Инсан Лейлик уюмунун кызматкери Нурсултан Карабаев. Жыл сайын Орусияда мигранттар үчүн мыйзамдар катаалдашып, ал жакта жашап иштөө оорлошуп баратат. Мынтип жок жерден камалып кетүү коркунучу ар бир мигрантты тооруп турат. Ошондуктан биздин мекенештер араб өлкөлөрүнө, Европага, Туркияга, андан ары Канада, АКШга барып, иштөө жолдорун караштырып, аракет кылышса жакшы болмок. Өзүбүздө жумуш орундары түзүлүп, эч жакка кетпей иштесе, андан да жакшы болмок, деди Карабаев. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Азаттыктын суроолоруна кат түрүндө жооп берип, 2024-жылдын 4 айында 282 кыргызстандык Орусия Федерациясынан өз мекенине депортация болгонун билдирген. Жакында эле Орусиянын мамлекеттик думасы полицияга чет элдик жарандарды өлкөдөн чыгарууга уруксат берген мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Азыркы мыйзамдарда Орусияда чет элдик жаранды өлкөдөн чыгаруу чечимин сот же чек ара кызматы кабыл алат. Эреже талаптарын улам катаалдаштырып жатышы менен жогорудагы кыргызстандык мигрант келин сыяктуу оор тагдырга кабылгандар да көбөйдү. Булак Азаттык.